Кандай намазга жылып баштадым, жашоом аркасынан өзгөрүп баштады. Арендованный машина болчу. Такси кызматында да иштечүмүн. Бул жерден эси чалып туруп, мага 10 000 доллар деди да. Билбарсам, маскачан киши. Толтура акча менен эме берип атпайбы, квартирамды көрчүнчү. Ичимдеги эмоцияны да мындай жеткире албай атам да бирөөгөчү. Кыздарымды мага окшоп ыйлаганын каалабайм. Сыноодон сыноо ушундай болду да. Аркасынан. Кандай байкем кетти, мамам аркасынан кетти. Мага как будто мамам өтүп кеткенден кийин бардык ырыскымдын баарын алып кетти десем болот да. Мамамды мындай күтө берем, эмнегедир билбейм. Мага келип, ушундай квартира берип, мага бизнес ачып берип салат депчи. Вообще ойлогон да эмесмин да. Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Видеонун башында сизден кичинекей суранычым бар. Эгерде ушул видео сизге жаккан болсо, анда каналга катталып, жана ошондой эле жактыруу баскычын басып коюуну унутпаңыз дейин. Ал эми бүгүн болсо мен өзгөчө сезимдер менен келдим бүгүнкү съемкага. Кечинде интернет желесинде казакстандык бет капчан киши кыргызстандык 2 кызы менен такси кылган эжеге 2 бөлмөлүү батир белек кылды деген маалымат тарады. Бүгүн дал ошол бет капчан киши белек кылган батирге конокко келдик. Азыр баарын чогуу сиздер менен биргеликте кирип көрүп чыгабыз. Бизден алыстабай туруңуз дейли, кеттик. Үй 11-кабатта экен, азыр келип калдык. Ажакым же. Саламатсызбы, эже, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы, эже? Үй кут болсун, эже. Рахмат. Качан көчүп келдиңиздер? Биз Кечинде көчүп келдик. Келиңиз, эжеке, мынакей биз атайын дал ушул биздин көрүүчүлөр менен чогуу биргеликте сиздин үйүңүз менен таанышайын деп келип калдык. Келиңиздер. Assalamu alaikum тугандар. Бүгүн 8 февраль. Кудай буйрса Кореяга аман-эсен жетип алдык. Sky Motors оюштун астында турабыз. Кудай буйрса жигит тугандар любой машинени экспортканга, аманатыңарды жеткизип барганга аракет кылабыз. Германский, корейский, японский, любой машинаны экспорт кыла алабыз, достор. Бизге чалгыла, жазгыла. Сувон шаарындабыз. Салон SK1, Кореяда эң чоң салон. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, дайыр жол достор. Өзүңөр көргөндөй биз Sky SK1 салонун ичинде жүрөбүз. Через НКар, кудай буйрса достор, любой силер каалаган унааны, аманатыңарды жеткизгени алып, силерге жеткизгени кудай буйрса Даярбыз, даярбыз. Дагы бир жолу эжеке үйүңүз кут болсун дейли. Мынакей аура деп айтып коебуз го. Аурасы баягы жакшы экен. Мындай кишини тартып турат экен десек дагы болот. Аябай бир орусча айтканда уютный үй экен. Кут болсун. Буюрса ушул үйүңүздө жалаң гана жакшылыктар болсун дейли. Келиңиз эжеке, баягы биздин көрүүчүлөр буга чейин менин каналыма чыккансыз, бирок сиздин өзүңүз тууралуу бир аз мындай таанышып, өзүңүз тууралуу тааныштырган эмеспиз да көрүүчүлөргө. Азыр кичине өзүңүз тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Рахмат. Силерге да жугуштуу болсун. Жугуштуу болсун. Менин атым Айчыркын, 32 жаштамын. Ата-энем Нарындык болот. Нарындан болобуз. Шаарга көчүп келгенибизге уже 30 жылдын жүзү болуп калды. Бул жактан эле чоңоюп турсуз да? Бул жактан эле чоңойгом. Ошо башынан бул нерсе өзүм баягы эмеп турам, толкун мындай түшүнүксүз абалда турам да, бирок приятный нерсе да бул да. Бул мындай кандай эмел экенимди түшүндүрө албай турам да. Өзүм да ишенип албай атам бул нерсе болуп аткандачы.
Иногда отуруп алып ойлонуп кеттим, чын уктап атамбы же ойго элемби депчи. Ал күнү эми бул 1-февралда болгон кырсык. Мен ал күнү Токмокчуктан жумуштар менен келаткам. Жолго алданып калдым. Негизи өзүм за рулем уже 10 жылдын жүзү болот за рулем жүргөнүмө. Жолго алданып калдым да тайгалак. Андан мурун өтүп баратканда тайгак жок болчу. А уже келатсак уже кар жаап тонуп калыптыр да. Ошол жерден алданып Саат канчаларда болчу? Түнкү 12-ден өтүп бирлер болуп калган уже. Келат эле машина тайгаланды. Тайгалактан өзүм да шок болуп коркуп кетип тормозтоп жүрдүм да. Тормозтоп кеткенде машина вообще эле ары встречныйга сүйрөдү. Уже управление вообще башкара албай калдым уже. Анан алдымда 2 машина келатканын билем. Анан уже эчтеке билбейм. Ойгонсом ошо боковой терезеден учуп барып жолдун аркы бетине түшүп калыптырмын. Анда деле баягы кызымдын ыйлап аткан, мамалап издеп атканын угуп анан ойгондум да. Ойгонуп эле түшүнбөй аттым, эмне болуп атат деп. Бирок баягы кыздарым чыркырап аткан угуп атат да көзүмөчү. Сууда жатыптырмын, 2 жагым кармасам. Ошо кийимдерим уже айрылып да кетиптир. Кол башым баары айрылып, бет башым тытылып. Анан баягы кызым ыйлаган бетип эле турайынчы дедим да. Туруп эле өйдө турсам эле баягы 2 бутум жок. Бутум басайын десем буттарым жок да. Анан жөрүм баягы объезднойдо мындай ылдыйыш го четтери. Ошондон эптеп баягы жөрмөлөп чыктым өйдөн өздөй. Обочина чыгаар менен бир сол бутум бир аз иштегенси да. Бардым, кыздарымдын жанына барсам баягы машинаны көрүп алып эме болуп калдым, вообще шок болуп калдым да. Кыздарым улуу кызым деген багажга кырып кетиптир. Ал да шоковом состояние багаждан чыга калып эле кайра кичүү кызымды эмет кармаптыр да. А кичүү кызым ошол отурган жеринде калыптыр, башы эмеге тийиптир да. Эшиктин ручкаларыначы. Анан ошол баягы улуу кызым мени за рулем караса эле жокмун. Өзү да баягы жакын мага эме да. Каяка барсам издеп турат негизичи. Анан за рулем жок экенин көрүп эле баягы мамалап чаңырган тура. Мени ошо бирок көрүптүр жерде жатканымчы көрүп анан баягы өлүп калды деп ойлоптур да. Мамам өлүп калды депчи. Анан чаңырып ыйлаган тура ошондон жардам берип коюңуздар, мамам эле мамам депчи. Машинанын жанына келдим, баягы сүйрөлүпчү. 2 бутум сүйрөп алып келдим, бирок кармай албайм да, ошо кыздарым көрүп алыпчы, машинанын эмесин көрүп, состояниясын көрүп алып, кыздарымдын состояниясын көрүп алып, колу маңдайда туруп, кармай албайм өкүнчү, эмнеге билбейм да. Күчү жок. Мындай кармайын десем да, колдорум барбайт да. Мындай эмнеге экенин өзүм да түшүнбөй аттым да. Анан ошо улуу кызымдын эмеси болуп калды да. Бетин карасам мындай кан агып атат да, бетимденачы. Беттери бүт айрылып кетти да. Башынын баягы бул аркасынан да моягы менен тийген окшойт, ошо айрылып ал жагы эме болду. Аңгыча эле ошол эки жактан машиналар токтоп калды. Машинанын Land Cruiser'дин ээси жүгүрүп келди. Жүгүрүп келип эле баягы жардам берип баштады. Эшикти уже ачайын десем эшиктер да ачылбай калыптыр уже машинанычы. Эки жактан машина токтоп эле элдер жардамдашып эле бизди бир степ машинага отургузушту. Анан скорый чакырып эле уже вообще эле шок болуп калдык да. Кызым, улуу кызым буту колу уже иштебей деле калды уже. Ошол жерден уже. Скорый келип баягы эмеге чалдым. Машинада отурганда. Андан мурун жеңем чалып аткан. Жеңем чалып эле эмне болдуңар, келип тасалап үйгө жеттиңер деп. Жеңем айттым, анан жеңем туугандарым айтып, мен өзүм Бека Яндекске жаздым. Чалсам рахмат, аларга да Алла ыраазы болсун. Биринчилерден болуп калсын. Биринчилерден болуп, таксисттердин да группасы бар болчу. Ошо Бека Яндекс таксисттердин группасына айтканда баары бат эле калышты. Мындай мен тааныбаса дагы мындай эме кылды да. Келишти да, эчтекеге карабастан, түн экенине карабастанчы. Биз скорый менен скорый келип калды, скорыйдан балдар көтөрүп салышты мени. Кыздарымды көтөрүп салышты. Кичинекейим чыркырап атты, коркуп чочуп калганга. Чыркырап көкүрөгүмөн түшпөй атты да, жармашыпчы. Скорый менен бардык. Ал жактан дагы бутум уже эметпей калды. Вообще баскан жок, ал жактан да каталкага эметип көтөрүп барып рентген, канттын скорый эмес, бардык больницасына.
Канттын больницасына бардык, ал жактан бир сер осмотр алдык да, анан байкелерим келди. Байкелерим келип, Бека Яндекс мени ошо байкелериме тапшырып, анан кетти. Байкелерим бизди шаргап келди. Башым менен да катуу тийип турмун, башым аябай чоң гематом болчу. Кызым мени 4кө жаткырды, балдарымды 3-ге жаткырышты. Гипстеп. Мындай канттан неме кылган эмес, кызымдын буту гипске салынган эмес, жакшы эле кийиндешкен, бирок тияка келгенде баспай калды. Ошо бутунда да эме бар экен деп. Баарынын үчөөбүздө тең сотрясение, гематом, менин кызым менен кичинекей кызым менен өзүмдө гематом оор болчу. Мен 4кө негизи жатпай эле коеюн дегем, бак кыздарым көрүп таштап кете албайм дедим да. Десем 4төөгү врач болбой койду, бул башыңарда гематома болбойт депчи. Жатышыңар керек, бул гематома чоң деп. Байкем ошо МРТга түшүрүп антиминтип коюп мени жаткырып кетти. Андан кийин 3 күн жаттым, 3-чү күнү чыгып кеттим. Анткени балдарымды да ойлодум, машиналарды төлөш керек деп ойлодум. Анткени мен күнөөлүүмүн да ал жакта. Встречныйга чыктым, машина тайгаланды. Атайын кылган жокмун, конечно, бирок бул кырсык экен. Кырсык деген Кашкабактын ортосунда болот экен, чын экен. Өзүңүздүн машинаңыз, тиги машина, сиз встречныйга чыккан машина тоже жабыркады да, э? Мен бул машинаны негизи арендага алып айдап жүрчүмүн. Арендованный машина болчу. Такси кызматында иштеп калчусуз, арендага алып? Такси кызматында да иштечүмүн. Балдардымды сабакка эки жакка жеткиришимин. Алдымда чыккан Land Cruiser дагы кымбат машина экен ал. Ал сүзүлгөндө деген объездной 3-чү күн дегенде уже өзүм отказный жазып чыгып келдим. Анткени деген ал жака мен уже акча төлөш керек болчумун. Акчадан мурунда машиналарды ойлонуп турдум да, эми кантип жабам бул расходду. Land Cruiser'дин эси чалып туруп, $10,000 деди да. Расход өзү машина, чоң машина, кымбат машина экен да болчу. Машинаны да айдабайм деди. Мен сатам, скупкага берем, калганын чыгарып бер деп айтты мага. Аны да уже ойлоно баштадым. А жактан өзүмдүн машинам аренда, аны да жасашым керек. Машинам алдын көрсөңүз керек. Меники да алдын бүт жок да. Чыгып келип үйгө лечение жаздым, үйдөн алдым. Ичип аттым дарыларымды. Денелерим ооруп, буттарымда жанчылып кыйын болду, бирок врач айткан кыйналасың деген, баса албай, белден дагы смещение кеткен деп. Бирок тиги жакта ойлонаттыңыз да, э? Оюм бар, оюм бар, ден соолугумда да эмес да. Тиги машиналар кантет, 2 кызым эмне болду. Больницада жатсам да кызым, улуу кызым чалып, жүрөктү ортотпай эме деп, мама суюктамаңыз барбы деп. Баягы эмелерим, туугандарым, подружкаларым бара баштады да. Балдарга тамак аркасынан барган тамак коюп кеткенге сарсына болсо керек, мамам тамак жеп отурабы деп чалып, видео менен чалып. Мама дейт, немеңиз барбы деп, суюктамаңыз барбы депчи. Кыздарым чыгат дегенден чыгат деди, бир 4 күн жатып 5-чү күн чыгышты. Дальнейшее лечение уже поликлиника деди, жазып берди леченияларын. Аз дагы деле лечение алабыз, пока лечение бүтүп, анан дагы бир сире реабилитация өтпөсөк. Мен өзүм толук лечение алган жокмун. Башымдагы гематом болгон жерим мындай аз кармасам сезбейт да, мындай жакшы. Ушул жагым эмнеге билбейм, сезбейт да. Анан баягы уйкудан дагы жок. Кече деле сер чалгандан кийин уктаган жокмун, түнкү саат 3-тө уктадым, кайра таң атпай эртең тургам. Ошо үйгө чыгып келип, өлө жаман болдум да. Эмнеге ойлондум да, эмнеге аркасынан кырсык келип атат. Эмнеге менде мындай болот? Эмнеге мындай болуп атат депчи. Ойлонуп анан кой дедим, мен намазга жыгылайын, Аллахым өзүнө жакындата албай атат мени дедим. Деп эле сразу намазник алдым, ушу жаңы нерсемен баштайын депчи. Намазник алып келип эле ошол күнү дарат алып эле эртең багымдатты баштадым. Буга чейин окуп бериңиз негизи? Биринчи жолу окудум. Мен өзүм жеңем да намаз окуйт. Намаз чыгылай жаркын деп өлө жолу үйрөнөйүн деп барагам жеңеме, бирок бир нерсечи болбой калат да. Анан
жок дедим, мындай деп турасыз, мен окушум керек дедим, болбойт дедим. Ал баягы сынаганда сыноонда Аллахым берет дедим, берчү да Аллахым, алчу да Аллахым депчи. Биринчи багымдат тургуздум. Багымдат тургузуп, багымдатка жыгыл, намазга жыгылып отуруп эле андан мурун мен эмеге жазгам да, блогерге, Хайридин деген блогергечи. $10,000 деп атат, сбор ачкандан жардам бере аласыздар депчи. Анын страничкасында мен өзүм активный болчумун. Баягы машина розыгрыш кылып атат дегенденчи. Мына кандай бир намаз окуп келдим да, 10 мүнөттөн кийин ошол блогер жазып атпайбы. Сиз мага баарын эметиңиз, окуяны айтыңыз, сүрөттөр, видеолор жөнөтүңүз. Мен сбор ачам сизге деди. Деп сбор ачылды. Ошол эртеси күнү ошол күнү эле даже кечинде, по-моему, мага казакстанский номер чалды да. Сбор ачылган эртеси күнү. Сбор ачылган. Бул Хайридиндин мурунда Бека таксист сбор ачып берген да. Анан баягы каражат жок болупту, бирок жакшы эмес. Общий деген, общий сумма деген почти мен $13-14,000 чогултуш керек болчумун да. Анан Хайридинден ошо сурандым да. Ошо сбор Хайридин ачкандан кийин анан ошол күнү кечинде Казакстандан звонок келет атпайбы. Мен билдим, баягы жашоо турмушту сурап, авария жөнүндө сурап, ул кызым баягы кырсыгы боюнча сурапчы. Мен билген эмесмин, что бул человек в маске болот депчи. Бир фондтомуз деп койду, анан ии деп баарын түшүндүрүп айттым. Көрсө алар текшерип баягы анан ошол эле мен окуям айткандан кийин эле ошол күнү Алматыдан чыгышыптыр. Түнкү саат 11де чалышкан. Ошол эле күнү чыгышыптыр да. Эртеси күнү эле бирөөлөр келди, 3 бала. Казак балдар келди, анан анда деле баягы ушул ал экенин билген жоксуз. Билген жокмун. Бир фонддун эмелери болсо керек, кишилери болсо керек дегем. Келип сурады, баягы эки жактан кагаздарды көрдү, эмне чын болгонбу, кандай болгон деп сураштырып, анан эртеси күнү эртеси болуш керек. Биз келдик деп жазды да, үйдөсүзбү депчи. Ой, үйдөм деп эле баягы лифттен түшүп эле карасам, маскачан киши. Анан ишене албай, чын эле ошобу же мындай же башка киши болушу, ишене албай отурдум анда делечи. Анан келип эле баягы өзү сурап, эмне болду эле деп сурады, баарын сурап көрүп, анан ушул үйдө, ушул квартира буйруган экен. Айтып бердиңиз бүт баарын? Ооба, айтып бердим, болгондо айтып бердим. Эмне керек деп сурадыбы, же сураган жокпу? Жок, эмне керек деп сураган жок менден. Ошо менден сурады, эмне кандай мечтаң бар деп. Анан баягы мамам тирүү кезинде деген, мамам баягы соода сатык менен эметчи да. Мамаңыз канча болуп калды кайтыш болгонуна? Мамам деген 2019 өтүп кетти. Баягы уктап жатып эле койгон жок. Андан мурун ул байкем 89-жылкы байкем 22 жашынан өтүп кеткен. Ал дагы жашынакай эле жүрүп эле инсульт алган. Анан ошондон кийин эле мамам баягы ооруп өзүн таштап салды. Баягы уулу балам, тум балам деп жакын болчу байкем өзү, аябай сырдашкан, баягы семьяда болот го, бир балаң аябай өзгөчө көрөсүң го. Ошондой байкемди өзгөчө көрчү. Ошо баласын байкемден баягы күйүтүн көтөрө алган жок. Анан мамам ошо базарда чоң контейнерде соода кылчу. Школдон кийин ошол соода менен аралашып жүрүп, ошого өзүм деле көнсөм керек. Анан мечтам бар болчу өзүм негизи, чоң мындай магазин ачам депчи. Бир жагы мойка өзүнчө, баягы продуктовый өзүнчө болот депчи. Анан айтсам, человек в маскеге айттым ушундай десем, анан баягы жерден сумкасынан толтура акча менен эме берет атпайбы, квартирамды көрчүнчү. Силер квартира алып болдуңар, эми ушул акчага өзүңөрдү лечение кылып эме кыласыңар деп. Бизнесиңер ачасыңар депчи. Вообще ишене албай аттым да, бул жок, уйку түшүм депчи. Андан кийин эле ушул квартираны эметишти, беришти. Көчүп келгенбиз, кечээ көчүп келдик. Полный документ. Өзүңүз тандадыңызбы бул үйдө же? Жок. Айтышты, баягы человек в маске өзү издептир. Баягы жаңы эмени, жаңы үйдө жашооңду жаңы бір акчадан башта деди. Эч ким жашай элек үйдө? Эч ким жашай элек, бул жаңы эле бүткөнү.
өзүңүздөр көрсө керек, тиякта бүт элек еще сыртта азыр пока что 70% деле заселение болгон деп айтышты. Негизи айтты, мен деп кааласаң башка шаарга, хочешь Алматыдан деле эме алып беребиз деди. Башка шаардан деле жашайм десең, ошол жактан деле алып беребиз деди. Жашоону мындай жаңы бар акчадан баштаңыз деди. Мындай айтып бере албайм. Мындай ошол ичимдеги эмоцияны да мындай жеткире албай атам да бирөөгөчү. Бирок мындай эмеге мындай намазга жыйылгандан бери мен баягы мурун эме болчумун да. Таарынчакта болчумун аябай. Таарынып мындай жашоого да таарынып, бирөө бирдеке мындай бирөө бирдеке кылбай койсо да мындай кылам деп туруп кылбай койсо да ага да таарынып элечи. Ушундай болчумун. Ушул нерсени баягы кой бердим да. Моягымда таш бар болчу да, мындай үшкүрүнүп ушинтип берчүмүн да. Азыр болсо мындай кичине бетиме жылмайып түшүп дегендей мындай үңүрөп эле всегда ойчул болчумун. Ойлонуп элечи, эми кандай болот, эми дальше кандай кылам деп элечи. Көрсө баягы пендеге эмес, Аллахыма кайрылыш керек экен. Сураныш керек экен. Ошол намаздын аркасы менен болду деп калдыңызбы? Мен ошондой эле болуш керек. Анткени мен кандай намазга жыйылдым. Намазга жыйылып келип жаттым, эртең мененки намазды окуп. 10 мүнөт деген эле жана блогер жазды. Эртең менен багындат менен тахаджун окудум кайра. Уже человек маска келди. Мындай кандай намазга жыйылып баштадым, жашоом өзгөрүп баштады. Буюрса эми пока азыр 2 малда тургуздум намазымды. Бирок эми иншаллах 5 мал намазга тургузганга эми ниетим бар. Магазин дагы ачып берди дедиңиз, дүкөн? Магазин азыр эмем издөөдөмүн, баягы караштырып баягы өзүмө мындай жаккан пока магазин чыга элек. Издештип атабыз. Демек, магазин дагы болот буюрса. Болот, буюрса. Ал жакта дагы тиги жак көтөрүп берген атабы ошондо? Ооба, бүт эме кыл деди, издеп баягы даяр бизнести алыңыз деди, чтобы сиз в дальнейшем монтип кыйналбагыдай болуңуз. Сразу иштеп кеткенге. Сразу иштеп, бардык нерсени дальше алып кеткендей болуңуз дейт. Эми булар деген мага мындай жашоодо бардык нерсени түзүп берип атат да, карасаңыз. Үй десе үйүмдү алып берди. Эми мен иштетип аткан магазинди деле ачып берип атышат. Эми ошо дальше кыйналба деп атат да. Кыйналбай иштеп, бул эме бардык нерсени алып кетип атат да. Бул мындай каждый адамга деле бул нерсе бербейт го бул деп ойлойм да. Мындай канча деген адамдар азыр муктаж. Ошол адамдарга дуа кылам эми. Ушундай нерсе насип этсин депчи. Анын алдыда дагы кандай пландарыңыз болот атынакей? Алдыда эми келечекте балдар бутуна тосушум керек. Баягы балдарым мен көргөн нерсени көргөзүм келбейт. Мындай кызда особенно мен үйдө жалгыз кызмын да. Кыздарыма тилеген бакыт да. Бакыт, мындай ыйлагандарын каалабайм. Кандай кийинем, турмушка чыккан күнүн деле мындай. Ким билет, жашоодо билбейбиз деп сеньорлорунчу. Бирок баягы кыздарымдын мага окшоп ыйлаганын каалабайм. Көп кыйналдыңызбы? Мен кыйналдым, бирок шүгүр барына. Көп эле болгон. Нааразы болуп, эмнеге менин жашоом мындай депчи. Эмнеге тилдин жашоосу мындай эмес, бул кыздын жашоосу мындай, тиги семьянын жашоосу дегендей депчи. Негизи мамам баягы көзү тирүү кезинде бизде баары эле жакшы эле болчу. Кандай мамам кетти, кандай байкем кетти, бул жашоодон баары жашоом андай сыноодон сыноо ушундай болду да. Аркасынан кандай байкем кетти, мамам аркасынан кетти. Мага как будто мамам өтүп кеткенден кийин бардык ырыскымдын баарын алып кетти десем болот да.
эчтеке жолубуз окшошпойт. Менден кийин азыр 2 тууганым бар да, 2 иним бар. 2 кичүү инимди килтеген КамАЗ сүзүп кетти ортодон. Белинен жаракат алды. Менден кийинки иним болсо гипертоник наследственный аныкы. Улам реанимацияга түшүп, улам жатып чыгат алда. Давлениясы бир көтөрүлгөндө 200-гө чейин кетет да. Азыр корком эле. Мындай бир туугандарым, бирөөм, жакындарым мындай жоготуштан эле корком. Анткени мамамды жоготтум, байкемди жоготтум. Азыр мен жакын эле 2 иним, атам эле бар да, жалгыз. Жакындарды жоготуш бул мындай аябай оор нерсе да. Бирок мен мамамды мындай күтө берем, эмнегедир билбейм. Келип калат деп ишене албайсыз. Кайрат кылыңыз же анан баягы ошондо машиналардын чыгымдарын дагы толук түрдө жаап берди да. Машиналардын эмелерин, чыгымдарын айта кетсем, Хайредин блогер менен Бека Яндекске ыраазычылыгын билдиргим келет. Машиналардын чыгымдарын ошо 2 блогер аркылуу жабылды. Толук түрдө. Толук түрдө жабылды. Бизге квартираны нотариально бүт өткөрүп берди мага. Документ бүт өткөзүп беришти. Анан бияка келип новоселье кылабыз деп чакырышты. Новоселье келип стол жайына, столду да даярдап коюштур. Прям монтип гүлдөрдөн бери алып, эмечи, аябай сонун кылып. Анан бияктан Нура уул кызым биякта отуруп, балдарым биякта столдун тегерек четинде отурсак, ыраазычылыгыбызды билдирип атабыз да, человек маскачан кишигечи билдирип атсак, кызым, уул кызым отуруп алып, рахмат деп туруп өлү ыйлап атпайбычы. Баарын ыйлатты байкушум. Нурайка аябай ыйлап эме болду да. Сүйүнүп ыйлады да. Неужели менде ушундай нерсе, баардык нерсе болуп атат депчи. Анткени жеңелерим үйүнө, тууган тааныштардын үйүнө барып калсаң, этажды өзүм иштейт этчи да. Үйдө качан биз ушундай үйлүү болобуз дегерчи да магачы. Буюрса болобуз, буюрса баары жакшы болот. Кичине чыдап тургачы деп айта берчүм да, ушу балдарымачы. Эмнеге билбейм да. Кичине чыдап турсаңар, бизде да ушундай үй болот депчи. Негизи бул Бейт Капчан кишинин аккаунтун көрчүмүн өзүм негизичи. Өзүм деле катталганмын ошол адамга. Иногда кыргыздарга да жардам берет го. Көрүп алып, деп суктанып койчумун. Бирок мен өзүм жазып, ал кишиге кайрылган эмесмин. Анткени менден да оор эмелер көп да. Оор абалда муктаждарчы. Анан күткөн эмесмин, мага келет депчи. Вообще үмүт да кылган эмесмин да, бул Бейт Капчан кишигечи. Мага келип, ушундай квартира берип, мага бизнес ачып берип салат депчи. Вообще ойлогон да эмесмин да. Анан баягы биринчи келген күнү квартиранын ключун тапшырганда мен вообще ишенген жокмун. Мага берилет ушул нерсе. Мен үйлүү болуп, ключту кармап турам да, ошондо да кармап алып, калчылдап атам да. Чын эле бул теперь мен өзүмдүн үйүбүз болобу депчи. Ишене албай, азыр деле ушундай, хотя көрөсү отурабыз го ушул үйдөчү. Ошондо деле ишене албайм да. Чын эле ушул жакта отурамбы депчи. Кечинде да биринчи күн түнү өтүп кечечи. Кечеде түндө улам ойгон, таң амал жаттым өзүм деле. Болбой эле ойгоносун улам чын эле жатамбы депчи. Ушул үйдө жатамбы же түш көрүп атамбы депчи. Шүгүр, бирок чын эле бул нерсе чын эле болуп атат. Келиңиз андай жеке бизге үйүңүздүн ичин көрсөтүп чыгасызбы? Бул кухня. Сиздин бөлмөңүз, Бул менин личный бөлмөм деп кой. Баардык нерсени коюп беришти. Таптайын. Бүт таптайыр, только кирип эле жашай турган үй беришти магачы. Прям укаттардан бери микроволновка, тефаль, холодильник, прям бүт баарын обустроенный кылып беришти. Бул жак прихожка. Өзү двухкомнатный квартирада айтып кеткенимдей. Зал. Бул залды деле көрсөңүздөр, бүт эме тоже обустроенный, бүт баары. Пол номер теплый пол.
буларды жаңы алып келди болуш керек сиздер Бүт, келгенден кийин алып келдиби? бүт жаңы алыптыр. Мебелди да суммасын айтпай эле коеюн, бирок эме бүт жаңыртып беришти. Кымбат? Кымбат бирок балдардын сабак окуган столунан бери бүт жаңыртып беришти. Ошо моолордон бери бүт өздөрү кондиционерлерден бери коюп беришти. Бүт полный. Эң сонун. 2 бөлмө бул жак ошондо. Бул жагым уборный. Ай. Бул жагым болсо ванна. Бул жак ванна. Бүт. Стиралкалар бүт бар экен, машинкалар. Стиралка полный коюп беришти. Аха. Бул жакта да эме стиралка боюнча эме деп айтышты. Кыргыз балдар дагы жардам беришиптир, бизден подарка деп. Биздин кыргыз салым кошуп кетишиптир. Салым кошуп кетишиптир. Бул болсо мен даже лишний бөлмөмдө коеюн. Мурунку хозяйкасы да айтты, аябай прям душамды вложение кылган бул квартирага депчи, өзүм жашайм деп вложение кылган, прям с душой жасалган квартира деди да. Дизайны да бүт өзү, бүт ошо ойлонуптур өзү. Анан вид с окна деген эмеде тоону карап турат. Терезеден. Өз дагы баягы 11-кабатта болгонго аябай жакшы эме көрүнөт экен, бул жакта шаардын сон көрүнөт экен. Бүт телевизорлордон бери да бул биякта да бүт ошолор жасап коюшту. Жакшы, жеке эң сонун. Буюрса мынакей дал ушул ак өргөңүздө жалаң гана жакшылыктар болсун дейли. Буюрса мынакей кыздарыңыз чоңоюп калды. Той болсун дейли ак өргөңүздө. Мечтаете деген кыялоо, сиз айткандай кыялданыш керек экен негизи. Чындап эле кыялданыш керек экен. Мен мондай кылам, даже бет капчанын жанында адамдар жүргөн адамдар айтты да, эже монтип всегда ушинтип кыялданып жүрүңүз деди да. Кыялданыш керек экен. Мечты сбываются дегендей. Жолуштуу болсун силерге дагы. Рахмат, айтканыңыз келсин. Амин дейли. Жолуштуу болсун силер дагы эртерээк үйлүү жайлуу. Рахмат эжеке.